Акыркы коңгуроого келди. Ошол кезде эле жактырып калгам. Кызыл малиновый пиджактарым монда болчу. Анан кантип жолугам деп ошо бир шылтоо таппай жүргөм. Папасынын машинасын айдап келчү. 1 литр кола заказ кылгам. Ошол ушинтип романтикадан башталган сүйүүбүз. Көзүм жазатам дегенде мен каршы болгом. Бири-бирибизди түшүнө албай жүрдүк да. Блефаропластика деп коет. Мен уже аттарын да билип калдым ужачы. Жолдошум билген эмес болчу. Айнураны кандай мектеп кезде сүйчү элем, азыр деле ошондой сүйөм. Махабат жыл өткөн сайын жаңырып, убакыт өткөн сайын уланат. Жандырмагы жок бул сезимди жүрөктө сүйүүнүн добушу чыккан жан гана сезе алат. Махабаттын учкунун бүгүнкү конокторубуздан да байкай алдык. Бул жолку меймандарыбыз белгилүү косметолог Айнура Сагынбаева жолдошу Улан мырза менен биргеликте өткөндү эске салып, махабатын баяндап беришти. Түгөйлөрдүн биринчи таанышуусу акыркы коңгуроодо орун алган. Алгач көргөндө эле бири-бирин жактырып калганын жашырышкан жок. Айнура экөөбүз 97-жылы таанышканбыз. Ал кезде биз мектепте окуп жүргөн кез болчу. 11 жыл жакын туруп, жакын мектептерде окуп, мен 1-чи, ал 3-чү мектепте окучу, анан бири-бирибизди билбептирбиз да. Анан мектепти аяктар деп калганда, аяктап калганда, акыркы коңгуроого келди жолдошум. Ошол жактан биз башка мектептин балдары өзүнүн достору менен башка мектепке барып, мен Сокулук районунун Сокулук айылында 3-чү мектепте окугам. Айнура болсо ошол эле айылда, бирок 1-чи мектепте окугам. Ошол дос балдар менен ошо 1-чи мектепке келип, ошол жерден баягы бийлеп, ошондо Айнураны көрүп калгам. Кызыл малиновый пиджактарым монда болчу. Ошону кийип, азыр эстесек күлүп атпайбы, ошо бир пиджакты класстын баары сурап кийчи депчи ошол убакта. Ошол кезде эле жактырып калгам. Баягы бир көргөндө эле биринчи сүйүү деп айтат го. Досу бар болчу жанында, ошо аркылуу таанышканбыз. Ошол эле күнү үйүнө чейин жеткирип, эмне деп сүйлөрүн билбей, мындай эле баягы экзамен боюнча эле сүйлөшүүлөр болгон. Башка эч кандай тема жок болчу. Себеп дегенде биринчи жолу таанышып, уялып, тартынып. Анан сүйлөшүп баштадык. Мен вузга өттүм, медакадемияга өттүм, ал национальныйга өттү, юрфакка. Анан ортодон жанагынтип жолугушуп, шаардан жолугушуп, эметип калдык. Экөөсүн жакшы көргөн ырыбыз бар болчу. Тони Брекстон, Unbreak My Heart деген. Аны тим эле окусак. Эсимде бар, кафеге чакыргам. Анда бизде Сокулукта Рахат деген кафе болчу. Эң курдойдун бири го дейм ошол кезде. Аны чакырып ошол жерге отурдук. Анда деген азыркыдай, азыркы жайканадай, мындай кафелерде эмелер эмес, анда деген пластмассовый жана Кока-коланын стулдары болчу да. Даже эмне заказ кылганда эсимде бар. 1 литр кола заказ кылгам. 1 литр кола заказ кылып, экөөбүз отуруп, кайра куюп коем. Айнура да аны ичпейт. Кичинеден урттап эле коет. Болду, ошо менен сүйлөшүп аттык. Папасынын машинасын айдап келчү, анткени ал учурда студент кезде каяктагы машина. Аны айдап, кыйын болуп айдап жүрчүбүз. Сокулукта жашачубуз экөөбүз тең. Бир айылдашпыз десек болот да. Ошол ушинтип романтикадан башталган сүйүүбүз. Романтика, жаш кездеги эң алгачкы сүйүүм десем болот бул. Жаштардын мамилелери андан ары уланып, бир нече убакыт кыз-жигит болуп сүйлөшүп жүргөндөн кийин жуптар баш кошушкан. Уланга чейин жигиттер менен сүйлөшүп көргөн эмес болчумун. Башка балдарды көргөн деле эмесмин, чынын айткандачы. Анан ошо биринчи махабатым мен үчүн аябай мындай чоң эме болду да. Бир событие десем болот. Анан ошондон кийин бир нече убакыт сүйлөшпөй калганбыз. Бир жылбы, 2 жылбы. Ошол учурда аябай мен эметип жүрдүм, сагынып жүрдүм, ойлонуп жүрдүм. Анткени баары биринчи деген эстен кетпейт экен. Мен өзүм же ушундай адаммынбы? Однолюб деп коет эмеспи?
ошо бир нерсени көздөп алсам анан болду, ошого жетмейинче болбойт да меникичи. Ортодон жакшы эле жигиттер чыгат, жакшы эле сунуштар болот, турмушка чыгуу. Бирок негизи ошо биринчи махаббатымды унута албай эле анан кайра эле ошо баш коштук. Айнурага, мен сени сүйөм, сага үйлөнөм дегенде эле ошондо эле. Бирок окууну бүтөйлүк. Окууну бүткөндө үйлөнөбүз деген ушундай болчу. Бир үй бүлөдөн экинчи бүлөгө аралашуу оңойго турбаган иш. Түгөйлөрдүн баш кошкондогу алгачкы жылдары Айнура айым үчүн бир топ оорчулуктарды туудурган. Бирок ортодогу сүйүү тоскоолдуктарды жеңгенин баса белгилейт. Экөөбүз турмуш курганыбыздын эң алгачкы жылдары таттуу болду деп айта албайм. Анткени бири-бирибизди көп жакшы түшүнө албай койдук. Экөөбүз эки бөлөк адамбыз да, таптакыр бөлөк. Көз карашыбыз бөлөк, жашоого болгон жакшы көргөн нерселерибиз бөлөк. Эми, конечно, жаңы үй бүлөгө келгенде ар бир үй бүлө өзүнчө правилалар бар да. Биздики өзүнчө правила. Биздики деген мен ата-энем негизи өзү атам эмеде органда көп иштеген, анан мындай тартип кичине ошондой тарбиялаган мен. Мен да ошондой тарбиялангам. Биз болсо үй бүлөбүз бөлөкчө, тарбиябыз таптакыр бөлөк экен экөөбүздүн. Жашоого болгон көз карашыбыз аябай айырмаланат экен. Ошондуктан бири-бирибизди түшүнө албай жүрдүк да. Бирок мен ошол убакта ооба деп колдорумду түшүрүп эле, көңүлүмдү чөгүтүп эле жок болду, жашай албайм деген учурда болду. Ошол учурда ажырашсак ажырашып кетмек экенмин да. Көп эле үй бүлөлөр ошодон улам бузулат турбайбы? Мен эми түшүнүп атам да, ошол моментте чекит коюп туруп эле болду деп койсоң. Бир нерсе эле сактадыгы, экөөбүздүн болгон махаббатыбыз, бири-бирибизге болгон сүйүүбүз ошол бүт кыйынчылыктардын баарын жеңүүгө жардам берди. Ошон үчүн үй бүлө кураарда мен сөзсүз ойлоном, сүйүү болуш керек. Сүйүү болуш керек. Жабаң бир расчет менен же бир өзүмө ыңгайлуу деп, же апама ыңгайлуу деп түзбөш керек үй бүлөнү. Анткени жашоодо кыйынчылыктар аябай көп болот экен. Ошол кыйынчылыктарды жеңүү үчүн сөзсүз бир сезим болуш керек. Айнура болсо мамасы, кайненем сотус тармакта иштеген, алда өзүнчө башкача тарбия берген. Бирок эми эң негизгиси жакшы тарбия алдык деп ойлойм. Айнура кандай тарбия алса, мен да ошондой жакшы тарбия алдым деп ойлойм. Анан эми жаңы келгенде баары бир болот да, кичине көнө албай. Үй бүлө куруу бул дагы бир чоң жумуш десек болот. Бул дагы тажрыйба керек, буга дагы философия керек бир өзгөчө. Анан албетте экөөбүздөн кичине чоңоюп, ойлонуп, бири-бирибизди түшүнгөнгө аракет кыла баштадык. Анан азыр болсо мен айтсам болот, толугу менен гармония бар депчи. Көңүл гүл эмеспи? Гүлдү сугарып караган сайын бажырайып ачылат. Ансыңарындай айымдар үчүн да сүйүктүүсүнүн көңүл буруусу чоң мааниге ээ. Мен эсимде калган кадамдар биринчи ошо 11-класс болуп, жаңы студент болуп кезде, албетте каяктагы акча жок. Анан бакыр чогултуп, менин тууган күнүмө, сентябрда тууган күнгө бир мындай эме жана арстан сатып келди да, кичинекей жоборс. Ал жоборсту 500 сом калган дейт, азыркы бир 5000 сом, 10 000 сомдой болот го, ошондо ушукту кезектеги 500 сом. Анан азыр деле ошончо сапаты жакшы экен. Азыр деле эчтеке болгон жок, ошол бойдон турат да, эч өзгөргөн жок. Анан духи алып келген, парфюмированная вода. Ал учурда 200-300 сомдук болуш керек, бирок ушунчалык мен бактылуу болчумун да ошо. Анан 7-мартка бир шакек сатып берген. Мен азыр ойлосом, мындай өтө деле баалуу буюмдар эмес, бирок ошол мен жакшы көргөн адамым ошону мага тартуулаган мен үчүн бул аябай эме болду го. Аябай мындай чоң бир белек болду.
вниманияны дайыма эле берем окшойт. Сөз менен болсо дагы бир предложение менен кээ бир кезде бир мындай природага чыккан күндөр болот, кышында дагы, жайында да болот. Үйдө болсок эми сөз менен эле эркелетип коем, ийирип калат. Сөз менен эле. Ошол дагы кандай десем, эми жумуштан кээ бирде чарчап келгенде эң эме да, кээ бирде үйдү может быть кичине жыйнап деле коем, тамак жасап коем, ошого аябай сүйүнүп калат. Ал чарчап келет, билем. Мен деле чарчап келем, ал деле чарчап. Бирок эми биз эркекпиз. Биз чарчаганды көп билгизбейбиз да. Айнур айым социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу. Кайсы бир учурда Facebook'тагы жеке баракчасына жүрөгү бош деген шилтемени жарыялаган. Бирок бир нече күндөн соң ал турмуш курду дегенге алмашып калган. Мындай кадамга эмне түрткү болду деген суроо чоң талкууга алынган эле. Бирок косметолог айым бул жөн гана аудиториянын реакциясын текшерүү үчүн колдонулган маркетинг экенин белгилейт. Facebook деген бул площадка деп койсок болот. Анан Facebook'та болгон Айнура бул чыныгы жашоодогу Айнура эмес. Ошондой эле көп эле адамдардыкы ошондой болушу мүмкүн. Бул жерде ар кандай маркетинг кыймылдары болушу мүмкүн. Бул жерде ар кандай менеджерлик, балким информацияны алуу, балким информация менен бөлүшүү деген нерсе. Ошол пост бул маркетинг болчу. Биринчиден, мен өзүм Facebook'та болгон аудиториямдын реакциясын көрүү, Facebook'тагы аудиториямды бир аз кыймылдатып, кызыктыруу, алардын кандай айтса, адам баарыбыз эле жакшы көрөбүз, бирөөнүн жашоосуна акырын карап, ичине кана эмне болду экен деп ушакты баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Ошондой нерсеге өзүн кандай айтса, өзүнө тартуу максатында ошо пост жазган да. Жолдошум билген эмес болчу. Анан бир кызыктуу нерсе айтып берейин, эртеси күнү эле жок, эртеси эмес, бир айдан кийин көрүп таарындык албетте. Бирок мен түшүндүрдүм, бул жумуш деген мен Facebook'ты үйрөнүп келатам. Мен блогер эмесмин, бирок Facebook'ты үйрөнүп келатам. Бул деген ар кандай нерселерди жазып чыгасың, реакцияны көрөсүң, кайра алып саласың, психологияны үйрөнөсүң. Анан эртеси эле мен баары куттуктап калышыптыр, көрсө бизди үйлөнтүп коюптур. Элдин баары эле куттуктап жазып, көрсө браки деген кнопканы басып коюптур. Мен негизи ошол кнопканы алып эле салсамбы деп. Айнура Сагынбаева элге сулуулук тартуулап гана тим болбостон, өзүнүн ажарын арттыруу үчүн да көзүнө пластикалык операция жасаткан. Жолдошу Улан мырза алгач каршылыгын көрсөткөнү менен кийин көнүп калганын айтат. Башында жана көзүм жасатам дегенде мен каршы болгом. Бирок болбой, мага айтпай жасаганда кийин келсем, көзтөрүм баары эмне алдым десем, ушундай эмелер жана сурма эме деп коет. Блефаропластика деп коет. Мен уже аттарын да билип калдым ужачы, операциянын жана кандай аттар. Бирок каршы болчумун. Түгөйлөр бири-бирин кантип сыпаттайт? Чогуу көрөлү. Абдан назик өзү, абдан боорукер. Жүрүш-туруш таза, анан балдарды аябай жакшы көрөт. Мен ошондо өтө баалайм. Балдарды футболго алып барат, түнчүнө кичинекей баламды туруп, жада калса памперсин да которот, мен ооруп калсам. Баласак, аябай баласак. Бала дегенде тим эле жаным берет. Жаман деп айтпайм, айта албайм да. Үйдө мындай дайыма таза болуп, жана жакшы тамак бышып турганды жакшы көрөт. Негизи ар бир эле эркек сыяктуу, ар бир мындай кыргыздын мырзасы сыяктуу эле улак тартышты жакшы көрөт. Футболду аябай жакшы көрөт, өзүнүн командасы бар, биримдик деген.
ошол жаш балдарды спонсор болуп берет, тияк алып барып соревнованияга формаларын алып берип, ошону аябай жакшы көрөт. Инвалидтерге жардам берет. Ошондой жакшы жери бар. Анан өзү негизи жалгыз бала болгондуктан үй бүлөдө жалгыз уул, мындай аябай эркекти аябай эңсегенде, эркек көп болсо экен менде депчи, азыр ошо чын эле 3 эркек баласы бар. Айнураны кандай мектепке сүйчү элем, азыр деле ошондой сүйөм. Бир нерсени айтайын, мага эң жаккан нерсеси менин жолдошумдун мени сүйгөнү. Ошол нерсени мен абдан баагалайм да, мени абдан жакшы көрөт. Мен билем ошону жакшы көргөнүн, ошону баалайм. Мен үчүн көп нерсеге даяр. Мен да ошону билем. Ошол учурда салютта жок болчу. Биз ошо салютту биринчи эметкенбиз. Анда эч ким шаары деле жасачу эмес. Салют аттырганбыз, анан дагы бир эмне жакшы эле болчу. Аябай көп кызыктуу нерселер кылганбыз, эми көп жыл өтүп калды. Эми унутуп деле койдук көп нерсеничи. Бирок ошол учурда жакшы эле болгон, аябай кызыктуу болгон. Кызыктуу болгон, анан мен эсимде баягы менин коллективим келген. Жайыл район прокуратурасы, 1-Май район прокуратурасы, ал кезде мен органда иштеп жүргөм. Айнура болсо поликлиникада иштеп жүргөн. Поликлиниканын жалаң медиктер келген да. Ошондо жанагы прокурорлор менен медиктердин бийлеген мен ошо эсимде да. Аябай шаңдуу бийлешип, прям аябай сонун болгон да. Прям ошону дагы эле унутпайм. Чолпонбайдынчы жүрөккө жүрөк сварка. Дагы бир коллегам, досум, Чолпонбай деген жигит, жайылда чогуу иштегенбиз. Ал болсо биз Айнура экөөбүз столдо турганбыз. Ал болсо өзүнүн столунан кайра кыйкырып атканда, жүрөккө жүрөк кандай эле? Жүрөккө жүрөк сварка. Жүрөккө жүрөк сварка деп бизге сваркалап салганда ошондочу. Ошол бойдон ошо эме сөз калды да, жүрөккө жүрөк сварка деп бирдеме болсо эле тамашалап күлүп калабыз, жүрөккө жүрөк сварка. Ошо менен жүрөктөр сварка болуп калыптыр да. Аябай жакшы сваркалаптыр да. Бала жашоонун гүлү деп айтылат. Түгөйлөр алгач балалуу болуп, бакытка толгон учурундагы кызыктар менен бөлүштү. Ушу дүйнөдө эң бактылуу адам болдум го. Баягы ишенбей дегендей, жаңы көргөндө балам болсо кичинекей, көздөрү шишиген, аябай. Айнура көтөр десе мен баягы коркосуң да, кичинекей баланы кантип көтөрөм деп. Ошол баягы эсимде бар, Айнура төрөгөндө мен чогуу иштеген бир досум, Талант деген досум менен кечкисин келип роддомдо, анан дагы бир дос балдар келип, анан ошол жерде балдар эми кичине баягы ырымдап балдар куттуктап келишкен. Анан ошол жерде тура берип, улам достор келет, улам туугандар келет. Ошол жерде тура берип, шампанский иче берип, ошол жерде уктап калыптырмын мен. Роддомдун астында машинанын ичинде уктап калыптырмын. Эртең менен таң атпай мен тиги кайын журттарым келип, алар мени көрүп калып, мен уялып, абдан уялып, уктап калыптырмын ошо машинада. Анан туруп алып, ошо мен жумушка кеткем. Анан кечкисин Айнурама звонить этти да. Мага бир телевизор, анан DVD алып келип бер депчи. Мен хорошо деп, анан кечинде телевизорду көтөрүп алып, анда деген эме болчу, жана DVD дисктер менен. Ошондо болсо роддомго алып келип, эмесине палатасына киргизейин десем, тиги докторлор муну каяка деп сурады. Мен айттым, келинчегим төргөн, ошого алып бартам десем, каяктагы телевизор, каяктагы DVD деп мен урушуп койгон дедим. Анан ошондо мен мээме жетти, төрөп атса каяктагы DVD менен телевизор деп. Это перед родами алып келгенсиң сен. Перед родами. Ну какая разница, ладно, этот.
Аябай смешно болгондо ошону айтып берейинби? Кундуз, как оно было, да, он чуть напутал. Мындай болгондо Билип бере турдум. да, менин курсагым чеңкеген, суу кетти да, анан роддомго баратабыз экөөбүз тең. Биринчи бала да билбейбиз. Курсагым мынтен, мен курсагым көтөрүп алгам. Анан мен аябай ага чейин, мен аябай акылдуумун да. Литература окугам да, аябайчы баланы кантип төрөттө эмне кылыш керек. Анан бир жерде окусам, нужно смотреть диски с животными, дейт, успокаивает, дейт, во время родов. Анан уланга айттым, короче, диск көрүш керек экен. Сен телевизор алып кел, DVD алып кел, анан жана диски с животными алып кел деп. Анан турабыз роддомдо, тиякта оформлениеде. Мен курсагым мындай бул байкуш телевизорду көтөрүп алган, үстүнө DVD коюп алган. Анан врачтар, муну эмне кыласыңар дейт. Билбейм, алып кел. Палатага алып барып койду, дискти койду, анан долго баштаганда каяктагы диск. Ошо телевизор канча жатты анан кийин роддомдо. Ошо азыркыга чейин эстеп күлөбүз. Төрөгөнгө телевизор алып барбадыңбы, телевизор алып барган жоксуңар деп. Ошо аябай биринчи да билбейбиз да, көп нерсени билбейбиз. Ошо диск с животными көрөм деп, телевизорду көтөртүп, DVDни көтөртүп барган. Улусу спорт жагынан да, футбол жагынан абдан жакшы да, мындай. Папасы футболист кылам деп. Футболду жакшы ойнойт аябай. Негизи экөөнү тең футболго берем. Жумасына 3 жолу футболго алып барам. Футболду экөө тең жакшы ойнойт. Аябай жакшы ойношот экөө тең. Таланттары бар деп ойлойм. Улусу болсо жанагындай бирдеме чогултуп, робототехника. Мындай ойлоп чыгарып, ошондойго аябай кыйын да. Мээси аябай эме да. Акылдуу өзү. Жанагындай пазлы деген бар болчу. Азыр деле бар эми. Кичинекей кезинен бери ушу пазлды аябай тез чогултчу да. Анан жана лего дегенде да, легону аябай тез чогултчу. Мен чогулта албачумун ошо легону. Ушул улуу балам аябай чогултчу. Кичирөөгү Эрлан болсо, Эрланда футболду аябай ойнойт, ал өзүнүн тең туштарынан эң күчтүү оюнчусу. Өзү командасында капитан болот. Анан ал математика жагынан аябай күчтүү. Акчаны укмуш эсептейт. Баягыда эле атасына айтып берсем, силердин үйүңөр канча квадрат деп атпайбы? Аябай математик. Ал математик аябай. Биздин боюбуз мынча квадрат, тигибиз мынча квадрат. Ал баарын билет. Ал деген баарын сразу схватывать этет да. Бактылуу бүлөнүн сыры бири-бирин сыйлагандыкта дейт түгөйлөр. Жаштарга эмне деп калайм, бири-бирин сыйлаш керек. Үй бүлө болгондо бири-бирин сыйлаш керек. Анча-мынча уруш талаштар болот. Ал болот эми ар бир үй бүлөдө ар кандай болот. Ошон үчүн баягы бири-бириңерди сыйлап, бири-бириңерди урматтап, эң сүйүү болсо баягы кичине урушуп кетсе дагы, бирок эртеси күнү кайра жарашып кетет да, эгерде сүйүү болсо. Сүйүү жок болсо, анда ошо мен ажырашып кетишет. Ошо мен эң негизгиси сүйүүдө бири-бирин сыйлоо. Аябай ойлонуп, жакшы жактарын, терс жактарын ойлонуп үйлөнүш керек. Анткени азыр жакында эле уктум Кыргызстан статистикасы боюнча. Аябай үйлөнүүлөр көп экен. Анан ошол эле ажырашуу да аябай көп экен. Эрте ажырашуу бар. Бул эч нерсе, эч жакшыга алып келбейт, анткени той албетте тойканалар утуп алат буданчы, бирок андан башка эч ким утуп албайт. Өзгөчө ошо ортодо калган балдар. Антан ичине иштеп, акыл кирип калган учурда үйлөнүү бул тура деп ойлойм. Бүлөңүздөр бүтүн, ынтымагыңыздар бекем болсун деп бүгүнкү махабат баянын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Кундуз Казыбек кызы болду.